жооп эң жакын жооп бул жерде Г'сын көрсөтсөк болот. Себеби шамалдын бир түрү добул болсо, өнөрдүн бир түрү чечендик. Бул жерде бүтүн, анын бир ошого таандык бир нерсе. А калгандарында андай вариант жок болуп калгандыгы үчүн бул жоопто Г вариант туура. Мына балдар, силер менен биз аналогия, ошондой эле берилген сөздүктөрдү кайталап алдык. Эми силерге тапшырманы кайра эстетип коеюн. Мындан дагы экинчи аналогияга кошумча жооп издеп көргүлө. Кайсы жооп эгерде Г вариант кааласаңар, Г вариант кааласаңар, калгандарына да башка вариант кошсоңор болот. Себеби изденүүдөн тактык жаралат. Бул аналогия ушул боюнча калсын деген так эреже жок, ошон үчүн кошсоңор болот. Биринчи тапшырма, экинчиси сөздүктөрдү менен иштөөнү токтотпойду. Сөздүк жана сөздүк. Бул да ат жабдыктарын бүттүк, боз үйдүн бөлүктөрүн бүттүк, кыргыздын улуттук тамак аштарын бүттүк, кыргыздын улуттук кийимдерин бүттүк, бирок дал баарын жазып салдык дегенден алыс болула. Кайрадан дагы сөздүктөр менен иштегиле. Мүмкүн болушунча биздин тарыхка, маданиятка тиешелүү сөздөрдөн, андан терминдик сөздүктөрдөн жазып келгиле. Бул сабакта силерге тапшырма. Терминдик сөздүктөргө көбүрөөк көңүл буруп да көрөлү. Анткени эч ким айта албайт кандай аналогия келет деп. Ошон үчүн терминдер келип калса кыйналып калабыз. Мисалы, non-fiction деген эмне, бестселлер деген эмне, дегустатор деген ким, филантроп деген, мына ушулардын чечмелерин жазып келсеңер аябай жакшы болот эле. Бүгүнкү